Салам достор, бүгүн биз сиздер менен кантип реклама кетирүү үчүн банктык картаны заказ кылууну үйрөнөбүз. Өзүңүздөр билгендей эле бул банктык карта таргетологдордун эң эле керектүү болгон жардамчысы болуп саналат. Банктык карта кандай болуш керек? Албетте виза карт болуш керек. Виза карт деген бул доллар менен же сом менен, евро менен алынган карта. Таргетке рекламага акча төлөп жатканыңызда Facebook сизден доллар иретинде же болбосо рубль валютасында акча алат. Биз виза карта заказ берүү үчүн кайсыл банктарда виза карт алсак болот, ошолорду тактап алсак болот. Мисалы үчүн азыркы учурда Кыргызстандагы банктардын 50% виза карта чыгарып беришеттер. Мен Кыргызстандын виза картасын колдономун. Ошондуктан мен бул жерге Кыргызстан банк виза карта деп жазып алам. Мынке Кыргызстан банк виза деп жазабыз. Биринчи поискке чыккан биринчи баскычты басып киребиз дагы. Бул жерден эң астына түшөбүз. Бизге кандай карта керек? Мынакей бизге виза классик деген керек. Бул годовой налогу дагы аз. Бизге өтө эле керек болгон карта. Мынакей картаны басабыз дагы киребиз. Эми бул жерден биз 5 мүнөттүн ичинде өзүбүзгө керек болгон картаны тактап, өзүбүздүн аты жөнүбүздү, паспортный данныйларыбызды жүктөп алабыз. Мынакей бул жерде мен виза карта классик заказ берип атам. Валюта доллар менен. М-банк деген бул мобильный банкинг. Интернет платежи дегенди биз сөзсүз жандырышыбыз керек. Эмнеге дегенде биз картадан акча төлөп жатканыбызда Facebookка акча төлөшүбүз үчүн бизде интернет банкинг жандык болуш керек. Андан кийин эгерде сиз эсебиңиздеги пополненияларды ошондой эле акчаларды бирөөгө которгонуңузда же автоматтан банктан чыгарып алганыңыз тууралуу маалыматты билүүнү каалаган болсоңуз СМС билдирүүнү жандырып койсоңуз болот. Бул платно, айына 45 сомдон алат. Доставка карта бул Бишкек боюнча иштейт. Эгерде үйүңүзгө чейин доставка кылдырууну каалаган болсоңуз жана сиз Бишкекте жашасаңыз, анда ушул баскычты тандап коебуз. Бирок мен бул жерде без доставки деймин. Эмнеге дегенде мен Бишкекте эмес, башка жерде турамын. Эми биз бул жерде персональные данные дегенди толтурабыз. Бул жерде биз выбрать файл дегенде биз паспортубуздун алды жагын тартып жүктөйбүз. Андан кийин паспорттун артын жүктөйбүз. Жүктөп алганыбыздан кийин биз астына түшөбүз дагы. Эгерде сизде талонуңуз болгон болсо, кандайдыр бир талон, ошол талонду жүктөсөңүз болот. Эгерде жок болгон болсо, просто так пропускать кылып өтүп кетебиз. Эми контактные данные дегенге сиз кайсыл шаарда жашайсыз, шаарды жазабыз. Андан кийин өзүңүздүн паспортуңузда көргөзүлгөн даректи, көчөсүн, номерин полностью жазабыз. Место работы. Сиз кандай жумушта иштейсиз? Эгерде үйдө олтурган болсоңуз безработная десеңиз болот. Студент болсоңуз студент деп тандайсыз. Эгерде сиз кандайдыр бир жерде иштесеңиз, место работы деген жерге обязательно сөзсүз түрдө иштеген жериңизди жазышыңыз керек болот. Эми биз кийинки бөлүмгө өтөбүз. Мобильный телефон деген жерде бул биздин иштеген телефон номерибизди жазышыбыз керек болот. Электронный почта бул жерге биз өзүбүздүн почтабызды, телефондогу Gmail дарегибизди жазабыз. Андан кийин эгерде сизде промокод болгон болсо, сиз кимдир бирөөнүн промокоду менен катталып жаткан болсоңуз, бул жерге промокодду жазсаңыз болот. Андан кийин биз телефон номерибизди кайрадан эле иштеп жаткан колдонгон телефон номерибизди жазабыз бул жерге. Без 0996 жана башында 0 жазабыз. Баарын толтуруп бүткөнүбүздөн кийин биз бул жерге эң астына галочканы басып отправить заявку кылабыз. Эгерде баары туура болгон болсо, дагы бир сыйра текшерип чыгасыз дагы отправить кыласыз. Сизге 4 сааттан 24 саатка чейин, кээде 48 саатка чейинки аралыкта
Кыргызстан банктын операторлору байланышка чыгат. Сиздин данныйларыңызды тактап жана кайсыл жерде турарыңызды, ошондой эле карта тууралуу сизге маалыматтарды берет. Ушинтип онлайн виза карта заказ кылып алсак болот.